Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Чүйдө аял 2 баласын бычактап өлтүргөн. Кармалган аялдын видеосу тарады. Токмокто 2 жеңил унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Милиция кызматкерлери опузалап пара алууга шектелип кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Өзгөндө мына пиво заводдун маңдайында жаңы курулган жолдо дагы бир ДТП болуптур да. Жолду оңдоп койгон, катуу жүрбөш керек да бугачы. Жараксыз болуп калыптыр. Жол эрежесин сактап жүрүңүздөр айдоочулар. Мына Өзгөн районунда Шерал айылында болуптур. Дөңгөлөк ушул жерде калып кетти. Айылдын ичи өзү 60та жүрүш керек да. Аябай катуу өтүп кетти, жана эле болгон. Маркикс, Матис, Эстима, 3 машина. Авария болуптур да. Кудай сактап турду. Больницага алып кетишти. Чүйдө аял 2 баласын бычактап өлтүргөн. Кармалган аялдын видеосу тарады. Чүй районунун Акбешим айылында кыргашалуу окуя орун алды. Энеси 2 баласын, 12 жаштагы кызы менен 2 жашар баласын бычактап өлтүрдү. Кечээ милицияга үйдөн 2 баланын, 12 жаштагы кыз менен 2 жашар баланын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн, аял кармалды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Токмокто 2 жеңил унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Токмок шаарынын Борбордук бөлүгүндө 2 жеңил унаа кагышты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга көөлөр маалымдашты. Маалыматка караганда кырсык 12 сентябрда болгон. Жигули жана Honda Accord үлгүсүндөгү унаалардын кагышуусунан кийин автоунаалардын бири жол четине чыгып, турак үйдүн тосмо дубалына урунган. Жабыркагандар болгон жок. Непалдын аткаминерлери тик учактын арканы менен качып жөнөштү. Катмандуда болгон массалык наразычылык акциялары маалында бир катар министрлер аскердик тик учак аркылуу эвакуацияланды. Социалдык тармактарда тараган кадрларда алардын шашылыш түрдө аркан менен көтөрүлүп жатканы көрүнөт. Күбөлөр жана байкоочулар бул көрүнүштү диктатордук ыкмалар менен бийликке келип, аны күч менен кармап турууну самагандар үчүн сабак болушу керек деп белгилешти. Өлкөдө абал дагы эле чыңалып турат. Премьер-министр менен өкмөт мүчөлөрүнүн отставкасына карабастан саясий кризис чечиле элек. Милиция кызматкерлери опузалап пара алууга шектелип кармалды. Бишкек шаарында 1 май РИПтин Гомбеш бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү кармалганын бүгүн 13 сентябрда Акипресс басылмасынын редакциясына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча милицияга Борбор калаанын тургунунан анын досуна чара көрүү өтүнүчү менен арыз түшкөн. Ал аны сабаган деп айыптаган. Өз кезегинде аймактык тескөөчү кылмыш ишин козгобоо үчүн шектөөдөн акча талап кыла баштаган. Натыйжада милициянын лейтенанты 10 сентябрда ИИМдин ичкиликтөө кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кармалган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта. Баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы
операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Азыр барып көрө кетейин эми шаарга. Жолуңар оңолбой атышып, же нарындыктар жол салганды билбейсиңерби? Ош менен нарындан жиберип атабыз. Жайыраак болуп атат да, жайыраак. Жүрүп атам болсо. Жалалабадтан жиберип атабыз. Садыр Нурбаевич, өмүрүңүз узун болсун. Элге журтка башчы болуп, дайым эле ушу элдин камын көрүп, жакшылыгын жүрө бериңиз. Кудай таалам ушу сизди биздин Кыргыздын элине бактыса жаратты жараткан Алла. Ушул кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Өмүрүңүз узун, демиңиз так болсун, ак жолуңуз ачык болсун дайыма. Макул. Рахмат. Эми уруксат берсеңиздер, кыдырып коюп анан кетем. 4 жолу сүйлөйм, 5 жолу сүйлөйм, ал чыга берем. 4 жолу 5 жолу сүйлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Жокугу жок болсо анда Жок, микрофонду эч кимдин укугу жок. Өчүрбөйсүз анда микрофонду. Өчүрүп коюңуз. Бол өчүрүп койсо өчүрүп койду деп пиарт этесиң. Айтпайсың деп айт. Өчүрүп коюңуз анда. Айтар сөзүң айт. Өзүңөр кыласыңар да ушуну багынчы. Урматтуу Марат Молдонович, мен акыйкат үчүнмүн. Мен сиздин немеңизди кабыл алдым. Эгер барып чогуу чындап эле туура эмесмиш, бирок көрсөтүп бере алышкан жок. Кетип калышкан. Бухгалтердин помощниги бар экен еще да, бул айыл өкмөтүндөчү. Бухгалтер да жок. Бул айыл өкмөтүндө 20 киши иштесе, 5 отурат, 15 жок ордундачы. Мен бүгүн да видеом чыгат соц тармактарга, аяктан да көрөсүз. Мен айтып аткан сөзүмдү мындай жөн эле айтпайм, бирок барып келгенге даярмын. Рахмат. Анан Рахмат. Анан сүйлөшөбүз, отур бер. Урматтуу депутаттар, канча жолу берем ошондо? Бербем, болду, отур. Иштейбиз биз. Иштейбиз. Регламент боюнча мен укугум бар. 3 жолу сөз бердим сизге, 3 жолу. Эрулан мырза, сизден башка да бул жерде 90 депутат отурат. Сиз сыйлап коюңуз. Макулбу? Берилбейт, сизге 10 мүнөт берилди. Андан кийин 2 жолу берилди. Бүттү. Бүгүн кечке чейин сөз бербей койгонго укугум бар менин. Кой, мен сиз менен кайым айтышпайм, мен жумушка өтөйлү. Жол эрежесин сактап жүрүңүздөр, айдоочулар. Мына Өзгөн районунда Шерал айылында болуп тур. Дөңгөлөк ушул жерде калып кетти. Айылдын ичи өзү 60та жүрүш керек да. Аябай катуу өтүп кетти, жана эле болгон. Маркикс, Мадис, Эстима, 3 машина. Авария болуп турду. Кудай сактап турду. Больницага алып кетишти.